Кокустуктар атеизм катары көрүнүп, тымызын сыйынылган бир кудайга айланган. Бул сөздөр өзү да эволюционист болгон Франция Илимдер Академиясынын мурдакы башчысы атактуу зоолог Пьер Поль Грассеге тиешелүү. Грассе эволюционисттердин кокустук түшүнүгүн кантип өздөрүнө кудай кылып алганын бул сөздөрү менен таамай айткан. Эволюция теориясы боюнча жандуулар бүтүндөй табигый себептер менен кокустуктар натыйжасында пайда болгон жана кокустуктар менен эволюциялашкан. Башкача айтканда, дарвинисттер кокустуктарды кудай катары кабыл алышууда. Кокустуктарды бүт ааламдагы абдан так иштеген системаларды жана жандууларды жарата ала тургандай акылдуу, аң сезимдүү жана күчтүү деп айтышат. Дарвинисттердин жаңылыш ойлору боюнча, биз ичинде жашап жаткан жана сансыз тең салмактуулуктарды камтыган аалам, миллиондогон ар кандай жандуулардын түрлөрү, ал жандуулардын абдан комплекстүү системалары жана өзгөчөлүктөрү убакыттын өтүшү менен кокустуктар натыйжасында пайда болгон. Чындыгында болсо бүгүнкү күндө биология, палеонтология, генетика, биохимия, микробиология сыяктуу илим тармактары жандуулардын эч качан кокустуктар жана табигый шарттардын натыйжасында өзүнөн өзү пайда болбой турганын далилдеди. Себеби бир даана жандуу клеткада кокустук түшүнүгүн толугу менен четке каккан улуу бир жаратуу керемети. Жандуулардагы мындай таң калаарлык системалар аларды жогорку акыл жана чексиз илим ээси Аллахтын жаратканын көрсөткөн далилдерден. Бул фильмде ааламдагы кемчиликсиз системалардын жана жандуулардагы кереметтүү түзүлүштөрдүн дарвинисттердин кокустуктан пайда болгон бир жашоо көз карашын кандайча кыйратаарын көрөбүз. Эволюционисттердин чексиз кудуреттүү Аллахтын бар экендигинин апачык далилдерин кабыл албоо үчүн өздөрүн кокустук камагына кантип салганын көрөбүз. Эрте менен тургандан баштап көргөн нерселериңизди бир ойлонуп көрүңүз. Ар күн эрте менен турганда өзүңүздү караңган күзгү, машинаңыздын эшигин ачуу үчүн колдонгон ачкыч, жолдогу светофорлор, жолдогу ар кандай жазуулар, машиналар. Ар биринин чөйрөңүздө бар болушунун атайын бир себеби, атайын бир максаты бар. Эч күмөнсүз бүт бул нерселер көптөгөн адамдар тарабынан ойлонулуп, эмгек жана убакыт коротулуп, белгилүү бир максат үчүн пландалып жасалган жана сизге келген. Бул жөнүндө эч күмөн санабайсыз. Жана эч ким буларды эрте менен турганда дал турушу керек болгон жерде кокустуктан алдымдан чыкты деп айта албайт. Себеби булардын ар бири бир топ татаал тетиктери менен бирге пландалып жасалган нерселер. Жолдо баратканда көргөн адамдарыңыз, жанынан өткөн дарактар, алдыңыздан чыккан ит, жыты сонун гүлдөр, жогору караганда көргөнүңүз асманчы. Сиздин оюңузча бул нерселердин пайда болуу себеби кокустуктар болушу мүмкүнбү? Мурда угуп окугандарына алданбай, акылы жана абийири менен ой жүгүрткөн ар бир адам бүт жандуулардын жана адамдардын кокустуктар жараткан нерселер эмес экенин заматта түшүнөт. Бүт нерселерди жогорку акыл, чексиз илим жана күч кудурет ээси Аллах жаратканын көрөт. Бирок бүт тоорлордо ушунчалык ачык бир чындыкты көрө албаган, тагыраак айтканда көрүп туруп көрмөксөн болгон адамдар жашаган. Бул адамдар кээде алдыбыздан көп жылдар бою билим алган профессорлор, изилдөөчүлөр, палеонтологдор катары чыгат. Дарактардын, канаттуулардын, булуттардын, үйлөрдүн, машиналардын, адамдардын жана жандуу жансыз бүт нерсенин
Кыскача айтканда биз жашаган ааламдын көр кокустуктардын чыгармасы экендигин айтышат. Тарых бою адамдар кандайча өздөрү жонуп жасаган айкелдерди, тотемдерди кудай деп кабыл алып, таштан топурактан жасалган айкелдердин жаратуучу боло алаарына ишене турганчалык акылдары тосулуп калган сыяктуу, бүгүнкү күндө да кокустуктарды кудай кылып алган адамдардын алардан айырмасы жок. Аллах бул адамдар жөнүндө Кур'анда мындайча кабар берет. Асмандардын жана жердин мүлкү ага тиешелүү. Ал балалуу болгон эмес. Ага мүлкүндө орток жок. Бүт нерсени жараткан, ага бир калып берген, белгилүү бир өлчөм менен жараткан. Аны таштап эч нерсе жаратпаган, тескерисинче өздөрү жаратылган, өздөрүнө да зыян да пайда да тийгизе албаган, өлтүрүүгө, жашатууга жана кайрадан тирилтип жайууга күчтөрү жетпеген бир топ кудайларды кудай кылып алышты. Эволюционистердин кыялдары боюнча чоң жарылуу деп аталган Биг Бэнгдин артынан кандайдыр бир жол менен ичтеринде абдан кылда тең салмактуулуктагы күчтөрдү камтыган атомдор өздөрүн-өздөрү жаратышкан. Туш келди тараган атомдордун бир бөлүгү кокустуктар натыйжасында бири-бирин табышып, космостогу жылдыздарды, планеталарды түзүп жатканда, бир бөлүгү дүйнөнү пайда кылган. Дүйнөнү пайда кылган атомдордун бир бөлүгү башында таш топуракты түзгөн болсо, кийинчерээк бир заматта жандууларды жаратууну чечишкен. Бул атомдор алгач комплекстүү түзүлүштөгү клеткаларга айланышкан. Кийинчерээк болсо экиге бөлүнүү аркылуу көбөйүшкөн жана сүйлөп угуп башташкан. Көмүртек, магний, фосфор, калий, темир сыяктуу атомдор чогулушуп, капкара бир нерсени пайда кылуунун ордуна таң каларлык комплекстүү жана сырлары дагы эле толук ачылбаган кемчиликсиз мээлерди пайда кылышкан. Ал мээлер эч кайсы технология жете албаганчалык тунук үч өлчөмдүү сүрөттөлүштөрдү көрүп башташкан. Андан соң ал атомдор университет профессорлоруна айланып, электрондук микроскоптор менен өздөрүн изилдеп, кокустуктан пайда болдук деп айтышкан. Мына эволюция теориясы ушулардан турат. Кокустук түшүнүгүнүн ушунчалык акылга сыйбастыгына карабастан, 150 жыл бою илимпоздордон профессорлорго, докторлордон изилдөөчүлөргө чейин көптөгөн адамдар мындай акыл жана логикага сыйбас теорияга ишенишкен. Эми бул теорияны абдан жөнөкөй жана түшүнүктүү бир эксперимент менен анализдеп, эволюционисттердин кыялындагы сценарийине керектүү жоопту берели. Кокустуктардын жаратуу күчү бар деп ишенген эволюционисттер абдан чоң бир идиш алышса, ал идиштин ичине бир жандуу пайда болуш үчүн керектүү канча зат бар болсо баарын салышса. Мисалы, ал идишке жандууну түзгөн көмүртек, фосфор, кальций сыяктуу элементтердин баарын салса. Ал тургай алардан түзүлгөн аминокислоталарды, бир даанасынын да кокустан пайда болушу эч мүмкүн болбогон белокторду да ал идишке салышса. Андан соң ал аралашмага сырттан ар кандай таасирлерди жасашса. Мисалы, идишти ысытып, муздатып, үстүнө чаңылгандар түшүрүп, электр энергиясын беришсе. Идишке салынган заттарды каалаган шаймандары менен каалаган ылдамдыкта каалаганча аралаштырышса.
жана ал аралашманын жанында миллиарддаган, ал тургай триллиондогон жылдар бою бири-бирине атадан балага осуят кылып кезектешип карап турушса, жана ал аралашманын ар бир көзүрмөмүн текшерип, бири-бири менен кеңешип, дүйнөнүн эң алдыңкы биологторунан, генетика адистеринен, физиктеринен жана эволюция адистеринен кеңеш алышса, натыйжа эч качан өзгөрбөйт. Бардык мындай пландуу иш-аракеттерге карабастан, ал идиштен жандууга тиешелүү бир нерсе эч качан чыгара алышпайт. Эмне гана кылышпасын, ал идиштин ичинен ар түрдүү канаттууларды, түркүн түстүү балыктарды, коёндорду, аттарды жана башка жаныбарларды чыгара алышпайт. Баары бир топуракта өсүп, баары бир эле сууну ичкенине карабастан, ар биринин даамы бири-биринен өзгөчө болгон мөмөлөрдү эч качан чыгара алышпайт. Эмне гана кылышпасын, ал идиштин ичиндеги атомдор Эйнштейн, Ньютон сыяктуу татаал маселелерди чыгарган илимпоздорду, Пикассо, Микеланджело сыяктуу искусство жагынан укмуштарды жасаган чеберлерди, Бетховен, Моцарт сыяктуу адамдын рухуна ырахат берген мелодиялар жараткан музыканттарды, ачылыштар жасаган, өзүн түзгөн атомдорду микроскоп менен изилдеген илимпоздорду, машинанын проектин жасаган, китеп жазган, китеп окуган, үйрөнгөндөрүн эсинде туткан, ойлонгон, акыл жүгүрткөн, сын пикир жасаган, толкунданган, сүйүнгөн, сүйүү, мээрим жана боорукердик көрсөткөн, жеген тамагынын даамынан ырахат алган жана бир пикирди жактай алган адамдын мээсин эч качан пайда кыла алышпайт. Андай болсо эволюционисттер бүт адамзаттын илимий мүмкүнчүлүктөрү жана аракети менен пайда болбой турган жашоону аң сезимсиз атомдор, сокур кокустуктар натыйжасына келип чыккан деген көз карашты кантип жакташат? Жансыз заттардан кокустук мындай турсун, лаборатория шарттарында да жандуу бир клетканы жасоонун мүмкүн эмес экенин бүгүн 20-кылымдын бардык позитивдүү илимдери абдан ачык жана толук далилдеди. Эгер жандуу бир нерсе бар болгон болсо, сөзсүз анын жаратуучусу бар. Жансыз заттардын миллиарддаган даанасы бириксе, өзүнөн өзү аларга жан кирип аң сезимдүү боло алышпайт. Бардык бул нерселерди жогорку акылдуу, чексиз илимдүү жана теңдешсиз күч-кудуреттүү Аллах жараткан. Чындыгында силердин Раббиңер 6 күндө асмандарды жана жерди жараткан, андан соң аршка буйрук берген Аллах. Күндүздү токтогостон аны кубалаган түн менен орогон, күн, ай жана жылдыздарды өз буйругу менен баш ийдирген. Кабарыңар болсун, жаратуу да, буйрук берүү да бир гана ага тиешелүү. Ааламдардын жаратуучусу Аллах кандай улук. Ааламдын пайда болушу жана кеңейүү ылдамдыгы, жердин саманчынын жолу галактикасындагы орду, күндөн чыккан нурдун түрү, суунун агуучулук деңгээли, атмосферадагы газдардын катышы жана таң калаарлык тең салмактуулуктагы дагы көптөгөн системалар ааламдын эч кандай кокустуктун натыйжасы эмес экенин көрсөтөт. Ааламдагы көп сандагы чоң кичине планеталардын ар бири улуу бир системанын абдан маанилүү бир бөлүкчөлөрү болуп саналат. Эч биринин космостогу орду да, кыймылы да кокустук эмес. Тескерисинче, биз билип билбеген сансыз майда шүйдөлөр менен атайын пландаштырылып, белгилүү бир максатка ылайык жаратылышкан. Планеталардын ордунун бир азга эле өзгөрүшү да бири-бири менен тыгыз байланыштагы тең салмактуулуктардын астын-үстүн болуп талкаланышына жетиштүү болот.
Бирок бул тең салмактуулуктар эч качан жаңылбайт жана ааламдагы кемчиликсиз система эч катасыз ууланат. Бул чексиз кудуреттүү Аллахтын кемчиликсиз жаратканын көрсөткөн бир далил. Ал бири-бири менен толук бир төпкөлүүчүлүктө 7 асманды жараткан. Рахман, Аллахтын жаратуусунда эч кандай карама-каршылык жана дал келбестик көрө албайсың. Мына көзүңдү айландырып карап көр. Кандайдыр бир жарака, кемчилик жана бузуктук көрүп жатасыңбы? Андан соң көзүңдү дагы 2 жолу айландырып кара. Ал көз кемчилик табуудан үмүтүн кескен бир абалда чарчап сага кайтат. Ааламдагы мындай кемчиликсиз система эволюция теориясынын куруучусу Чарльз Дарвинди да ааламдын жаратылышында кокустуктардын ролу жок экенин мойнуна алууга мажбурлаган. Дарвин минтип мойнуна алган. Бул укмуштуу жана кереметтүү ааламды, анын ичинде тарыхка жана келечекке көз чаптыра алуу жөндөмү бар адамды көр кокустук жана мажбурлуктун бир чыгармасы катары көрүү абдан кыйын. Ал тургай эч мүмкүн эмес. Ааламдагы дагы бир абдан маанилүү тең салмактуулук бул Ай менен Жердин арасындагы аралык. Бул аралык жер бетинде жашоонун уланышы жана көптөгөн тең салмактуулуктар үчүн абдан маанилүү. Бул аралыктын бир азга эле өзгөрүшү көптөгөн терс натыйжаларга себеп болушу мүмкүн. Мисалы, Ай менен Жердин арасындагы аралык эгер бир азга жакыныраак болгондо Ай Жерди сүзмөк. Эгер бир аз алысыраак болгондо Ай космосту көздөй жол алмак. Эгер бир аз жакыныраак болгондо Айдын таасиринен келип чыккан океандардын көтөрүлүп төмөндөшү коркунучтуу чоңдукка чоңоймок жана натыйжада океан толкундары материктердин төмөн жерлерин каптап кетмек. Эгер бир азга алысыраак болгондо океандардын көтөрүлүп төмөндөө окуялары азаймак жана бул болсо океандардын азыркыдан кыймылсыз болушуна себеп болмок. Натыйжада көп кыймылсыз суу океандагы жашоого кооптуулук жаратмак. Ошондой эле биз дем алган абадагы кычкылтекке да зыяны тиймек. Бул болсо жашоонун токтошуна себеп болмок. Ааламдагы бардык асман телолору адамдын жашоосуна эң ылайыктуу абалда жайгашкан. Бул аралыктар планеталардын орбиталарына, ал тургай өздөрүнө да түз таасир берет. Асман телолорунун космостогу жайгашышы жана араларындагы чоң бош аралыктар жер бетинде жашоонун болушу үчүн мажбурлуу шарт. Америкалык астроном Джордж Гринштейн «Симбиотикалык аалам» аттуу китебинде асман телолору арасындагы белгилүү аралыктардын маанилүүлүгүн мындайча түшүндүрөт. Эгерде жылдыздар бири-бирине бир аз жакыныраак болгондо астрофизика көп деле башкача болмок эмес. Жылдыздарда, асман газдарында жана башка асман телолорунда болуп жаткан физикалык процесстерде эч кандай өзгөрүү болмок эмес. Алыстан караганда галактикабыздын көрүнүшү да азыркыдай болмок. Жалгыз айырмачылык түнкүсүн чөптүн үстүнө жатып караганымда асманда бир топ көбүрөөк санда жылдыз көрмөкмүн. Бирок кечиресиз, ооба, дагы бир айырмачылык болмок. Бул көрүнүштү карай турган мен болмок эмесмин. Космостогу бул ири боштук биздин бар болушубуз үчүн бир шарт. Бардык бул маалыматтар бизге ааламда абдан так жана жашоо үчүн керектүү тең салмактуулуктардан турган кемчиликсиз системалар бар экенин көрсөтөт. Эч күмөнсүз бүт бул нерселер кокустуктардын же аң сезимсиз, акылсыз атомдор пайда кылган системанын бир чыгармасы эмес. Бүт ааламдардын жаратуучусу Аллахтын теңдешсиз илимин жана чексиз кудуретин тастыктаган далилдерге толо. Аллах Куранда мындай дейт: Аллах,
Андан башка Кудай, сыйынууга татыктуу зат жок. Ал тирүү, кайюм. Аны уйкусуроо жана уйку тартпайт. Асмандарда жана жерде эмне бар болсо баары аныкы. Анын уруксаты болбостон анын кабатында шапаат кылуучу ким? Ал алдыңардагыны жана артыңардагыны билет. Алар болсо ал каалагандан сырткары анын илиминен эч нерсени түшүнүп биле алышпайт. Анын күрсүсү бардык асмандарды жана жерди курчап турат. Аларды коргоо ага оор эмес. Ал абдан улук, абдан жогору. Түсү, жыты менен ар бири өзүнчө бир кооздук керемети болгон гүлдөр. Теңдешсиз даамдуу, витаминге толо мөмөлөр. Жана жандуулардын кычкылтек булагы болгон дарактар, Аллах адамдарга сый жакшылык катары берген кооздуктардын кээ бирлери. Ар биринин кокустук калпына эч ыктымалдык калтырбай турганчалык сулуу, кооз, таң калаарлык комплекстүү системалары жана теңдешсиз пайдалары бар. Сиз көрүп турган бул кичинекей уруктарда дүйнөдөгү эң ири энциклопедия болгон Британика энциклопедиясындагы маалыматтардан 60 эседен көп маалымат бар. Топуракка ташталган уруктардагы маалыматтар белгилүү бир убакыттан кийин ар түрдүү гүлдөргө, бир канча метр бийиктиктеги дарактарга айланат. Ар бир уруктан ар кандай даам, жыт, түс жана бийиктиктеги өсүмдүктөр чыгат. Капкара топурактын кичинекей бир урук менен биригип, ал уруктун ичинен түркүн түстүү гүлдөрдү, сонун жыттуу, даамдуу мөмөлөрдү чыгарышы улуу Раббибиздин жаратуу кереметтеринин бирөөсү гана. Аллах Куранда мындай деп билдирет. Азыр эгип жаткан урукту көрдүңөрбү? Аны силер өстүрөсүңөрбү же өстүргөн бизбизби? Эгер кааласак чындыгында аны бир куураган чөп кылмакпыз. Анан ага таң калып калмаксыңар. Чексиз сандагы ар кандай өсүмдүктөр миллиондогон жылдан бери качан эмне кылышы керек экенин уруктарында жазылган программа аркылуу билишет жана унутпай, жаңылбай ал программаны турмушка ашырышат. Эч качан бир алчанын уругунан шабдалы дарагы чыккан эмес. Лимон дарагына тиешелүү бир уруктан кулпунай өскөн эмес. Мээси, көзү, акылы жок бир жыгаштын мындай кемчиликсиз иштеген бир программаны өз башынча турмушка ашырышы албетте мүмкүн эмес. Миллиондогон жылдар бою эч катасыз уланып келген бул системаны кокустуктардын ийгилиги деп ойлоонун өзү да акылдуу адамдар үчүн күлкүмүштүү болот. Өсүмдүктөрдү бардык мындай өзгөчөлүктөрү менен Аллах жараткан. Бул чындык Куранда мындайча билдирилген. Ал асмандан суу түшүрүүчү, аны менен бүт нерсенин өсүмдүгүн чыгардык. Андан бири-биринин үстүнө минген урук мөмөлөрдү өндүрүүдөбүз. Жана курма дарагынын бүчүрүнөн да жерге самсаалаган бутакчалар, бири-бирине окшогон жана окшобогон жүзүмдөрдөн, зайтундан жана анардан бакчалар жасап жатабыз. Мөмөсүнө түшүн бергенде жана жетилгенде бир карап көргүлө. Эч күмөнсүз ыйман келтире турган бир коом үчүн мында чындыгында аят далилдер бар. Ар бири өзүнө эң ылайыктуу жерлерде эң муктаж болгон системалар менен камсыздалган миллиондогон жандыктар.
кээ бири күчтүү булчуңдары менен, кээ бири үндү абдан жакшы уккан кулактары менен, кээ бири суу ичинде да эч кыйынчылыксыз көрө ала тургандай жаратылган көздөрү менен, кээ бири болсо алыс сапарга чыдай турган дене түзүлүштөрү менен бирге жаратылышат. Али көрө элек бир чөйрөгө даярдык көрүү керек экенин аларга ким үйрөткөн? Кургактыкта туула турган бир жаныбар, кычкылтекти түздөн түз колдоно ала турган өпкөсү, сууда жашай турган бир балык болсо сууда эриген кычкылтекти колдоно ала турган бакалоору болушу керек экенин кайдан билет? Канаттуулар учуу үчүн жеңил сөөк түзүлүшүнө, пингвиндер суу жукпаган өзгөчө бир май менен капталган жүндөргө, бүркүттөр миңдеген метр бийиктиктен табылгасын көрө ала турган курч көздөргө, тоңкулдактар баштарын катуу соккулардан коргой турган атайын бир системага ээ болушу керек экенин кантип билишкен? Бири экинчисинен кемчиликсиз өзгөчөлүктөрү бар жандууларды кокустуктар жана аң сезимсиз атомдор кантип пайда кылышкан? Албетте мындай болушу эч мүмкүн эмес. Жандууларды да, алардагы кемчиликсиз системаларды да, ошондой эле бүт ааламды да жашоого эң ыңгайлуу кылып ааламдардын жаратуучусу Аллах жараткан. Мурда эволюционист болгон Гарри Паркер да башка илимпоздор сыяктуу палеонтология жана биология чөйрөсүндө жасаган изилдөөлөрүнүн жыйынтыгында илим эволюция теориясын четке кагат деген тыянакка келген. Жана түрлөр жөнүндө өзүнүн чыныгы ойлорун мындайча айткан. Жандуулардын канчалаган таң каларлык түрлөрү бар. Түрлөрдүн арасында көптөгөн айырмачылыктар бар. Жана абдан көп санда түрлөр бар. Көпчүлүгүбүз түсү, формасы, көлөмү, өзгөчөлүгү, функциясы жагынан мынчалык көп түрдүүлүк алдында урмат толо бир коркуу сезебиз. Эмне үчүн мынчалык көп түрлөр бар? Эволюция теориясын куруучусу Чарльз Дарвин болсо теориясын жокко чыгарган жандуулардагы кемчиликсиз системаларды көрүп, мындан тарткан азабын мындайча айткан. Көздү ойлонуунун мени коркууга салганы эсимде. Бирок азыр бул арыздарымды чече алдым. Эми болсо бул түзүлүштүн кичинекей майда бөлүкчөлөрү мени көбүнчө абдан кыйноодо. Бир павлиндин түгү болсо качан карасам мени ооруга чалдыктырат. Дарвинди караган сайын ооруга салган павлиндин түктөрү да башка бардык жаныбарлар, өсүмдүктөр жана табияттагы бардык жаратылыш кереметтери да бүт нерсени жоктон жараткан Аллахтын кудуретін мүмкүн болушунча аңдап түшүнүүгө көмөкчү болгон жаратылыш далилдеринен. Аллах Куранда бул чындыкка мындайча көңүл бурган. Жерди да кандайча төшөп жайдык. Анда чайпалбай турган тоолорду койдук. Жана анда көздүн жоосун алган жана көңүлгө жаккан ар бир жуптан канчалаган өсүмдүктөр өстүрдүк. Булар чын жүрөктөн Аллахка багытталган ар бир кул үчүн даанышмандык менен караган бир ички көз жана бир эскерме. Чындыгында эволюция теориясы жактаган кокустуктар көз карашынын акылга сыйбастыгы апачык көрүнүп турат. Себеби эволюционисттердин көз карашы шаардын ортосундагы бир чоң имарат жамгыр жана бороондун натыйжасында курулуш материалдарынын жана таштардын кокустан бир жерге чогулушу менен пайда болду деп айткан сыяктуу эле акылга сыйбас. Эч кандай илимий далилге таянбаган мындай пикирди жактоодо эволюционисттер абдан чоң бир маселеге туш болушат. Адамдын рухун түшүндүрүү. Эволюционисттер жансыз заттардын жана кокустуктардын кантип ойлоно алган, сүйүнгөн, күлгөн, кайгырган, толкунданган,
искусство чеберчиликтерин жараткан, ыр жазган, сүйгөн ырынан, жакшы көргөн тамагынын даамынан, жытынан ырахат алган, дос күткөн, ачылыштар жасаган, мамлекет башкарган, космоско барган адамдарды пайда кылганын эч качан түшүндүрө алышпайт. Себеби бардык мындай өзгөчөлүктөр Аллах адамга берген рухтун бир натыйжасы. Адамдар Аллах өз рухунан үйлөгөн акылы жана эрки бар жандыктар. Бул чындык Куран аяттарында мындайча билдирилет. Ал жараткан бүт нерсесин эң кооз кылган жана адамды жаратууну бир ылайдан баштаган зат. Кийин анын урпагын бир маңыздан, болгону бир суудан жасаган. Кийин аны оңдоп бир калыпка салды жана ага рухунан үйлөдү. Силер үчүн кулак, көздөр жана көңүлдөр жаратты. Канчалык аз шүгүр кыласыңар. Жер бетинде дээрлик 7 миллиард адам жашап жатат. Ал адамдардын 14 миллиард кемчиликсиз көрүү системасы жана ошондой эле 14 миллиард кемчиликсиз угуу системасы бар. Адамдардагы көрүү системасы ушунчалык бийик деңгээлде болгондуктан, бүгүнкү күндөгү эң алдыңкы технология менен өндүрүлгөн эч кайсы камера көздүн сапатына жете албайт. Ошондой эле адамдын кулактары бүгүнкү күндөгү ультрамодерн үн системаларын толугу менен артка калтырат. Бирок дарвинисттер эң өнүккөн технологияда эч теңеше албай турган мындай көрүү жана угуу системаларын кокустуктар жараткан деп ишенишет. Албетте мындай пикирлер эч акылга сыйбайт. Дарвинизмдин бир гана максаты бар. Адамдарды бүт нерселерди Аллах жараткан эмес деген көз карашка ынандыруу. Эч күмөнсүз аң сезими жок жана жансыз атомдор ойлоно алышпайт. Физика мыйзамдарын билишпейт. Математикалык эсептерди чыгара алышпайт. Инженер болуп тонналаган сууну тосуп алган суу сактагычтарды, бийик имараттарды кура алышпайт. Компьютер колдоно алышпайт. Пианино ойноп көңүлдөрүнө жаккан оондорду жарата алышпайт. Дарвинизм бул байыркы египеттиктердин күн кудайы Рага, африкалык кээ бир уруулардын тотемдерге, Саба калкынын болсо күнгө сыйынганы сыяктуу, же Азирети Ибрахимдин коомунун өз колдору менен жасап алган идолдорду, Азирети Мусанын коомунун алтындан жасаган музоону кудай кылып алганы сыяктуу, ал тургай андан да акылсыз бир сокурдук. Бул Аллах Куранда да ишарат кылган бир акылсыздык. Аллах кээ бир адамдардын аң сезимдеринин жабылып калаарын жана чындыктарды көрө алгыс абалга түшүп калаарын көптөгөн аяттарында кабар берген. Алардын арасында сени тыңдагандары бар. Биз болсо аны аңдап түшүнүшүнө бир парда кылып, жүрөктөрүндө кабат-кабат тосмолорду жана кулактарында бир оордук кылып койдук. Алар кайсы гана апачык далилди көрүшпөсүн, баары бир ишенишпейт. Бир адам бир сүрөттү көргөндө ал сүрөттү тарткан аң сезимдүү, таланттуу, тажрыйбалуу жана илимдүү бир сүрөтчү бар экенин түшүнөт. Сүрөтчүнү көрбөсө да анын бар экенинен эч күмөн санабайт. Эч ким бул сүрөттү боектордун кокустан кагаз үстүнө төгүлүшү натыйжасында пайда болду деп айта албайт. Бул сүрөттөрдү жактырган адам болсо мактоолорун жана суктанууларын ал сүрөттөргө эмес, алардын сүрөтчүсүнө арнайт. Айланабыздагы көргөн бардык кооздуктар болсо алардын жаратуучусу Аллахка тиешелүү. Мактоого жана шүгүр кылууга ылайыктуу зат бир гана Раббибиз. Ар бир жараткан нерсесин теңдешсиз жараткан Аллах. Бүгүнкү күндө илимди жамынып эч акылга сыйбас жана чындыктан алыс эволюция пикирлерине ишенген жана аларды жактаганга жашоосун арнагандар чындыктар толугу менен ачыкка чыкканда абдан уят болушат. Көп жылдар бою эволюция теориясын жана атеизмди жактаган,
Бирок кийин бул жаңылыштыгын байкап жаратканга ыйман кылган америкалык жазуучу Малкольм Муггерич мындай дейт. Мен өзүм эволюция теориясынын өзгөчө жайылган тармактарында, келечектин тарых китептеринде эң чоң анекдот темаларынын бири болоруна толук ишендим. Келечек урпактар мынчалык чирик жана белгисиз бир гипотезанын кантип кабыл алынганын таң калуу менен тосушат. Бул келечек алыста эмес, тескерисинче абдан жакында адамдар кокустуктардын кудай боло албашын түшүнүшөт. Жана эволюция теориясы дүйнө тарыхынын эң чоң калпы жана эң күчтүү сыйкыры деп аталып калат. Себеби жаратылуу чындыгы айдан ачык, таптаана көрүнүп турат. Куранда айтылгандай, адамга бүт нерсени берген жана ичинде жашаган бүт ааламды жараткан чексиз кудуреттүү Аллах. Адамдын милдети болсо өзүнүн жана бүт нерсенин жаратуучусу болгон Аллахты таанып билүү жана ага шүгүр кылуучулардан болуу. Айткын, асмандардан жана жерден силерге ырыскы берген ким? Кулактардын жана көздөрдүн ээси ким? Тирүүнү өлүүдөн чыгарган жана өлүктү тирүүдөн чыгарган ким? Жана иштерди ороп курчаган ким? Алар Аллах дешет. Андай болсо айткын, силер дагы эле коркуп күнөөдөн сактанбайсыңарбы? Мына ушул силердин чыныгы Раббиңер Аллах. Андай болсо чындыктан кийин адашуудан башка эмне бар? Кантип дагы эле бурулуп кетүүдөсүңөр?